Саламатсыздарбы? Кайрадан президентке талапкерлер менен болгон маегибизди баштайбыз. Бүгүн бизде конокто жеке ишкер Жунусов Руслан Эшимбекович. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Руслан мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Биз эң алгачкы бизге ушул салт катары болуп калды. Талапкерлер менен эң биринчи өлкөдөгү саясий абалга баа берүү. Ошо бүгүнкү күндө бизде өлкөдө саясий абал кандай? Ошол боюнча көрүүчүлөргө кыскача оюңузду айтып кетсеңиз. Саясий абал. Саясий абал биздин өлкөдө аябай мындай айтсам кыйын болуп атат да. Азыр шайлоого карата аябай көп кандидаттар чыккан. Анан ошол карата шайлоо өзү кыйынчылык болуп атат да, кыйыныраак болуп атат жактан. Анан көп мындай сыяктуу конкуренция болуп атат да. Сиз бул саясий абалды ошол талапкерлердин көп болуп, бири-бирине деген атаандаш болуп жаткандыгын, ошонун негизинде саясий абал татабы деп жатасызбы же башка дагы бир причиналар барбы? Жок, мен өзүм чыктым. Эч ким менен мындай сүйлөшкөн жокпуз. Өзүм эле чыкканмын. Тандемиңиздагы эч кандай партиянын атынан да чыккан жоксуз, жеке? Жок, эч кандай партия. Мен өзүм мындай ойлоп атам да. Азыр могулар эски саятчылар, эски партиялар уже мындай элдик кандай айтсам недоверие да болуп атат. Руслан мырза, негизи биздин берүү деген бул кыргыз тилинде болгонун себеби бул коомчулуктун түшүнүгү боюнча бизге президент болуп келе турган же болбосо президенттикке талапкерликке барып жаткан инсан кыргыз тилин биздин эне тилибизди так билүү керек деген бир позициябыз бар эле. Ага карабастан сиз азыр менин байкашымча, менимче орус тилинде өзүңүздүн жеке оюңузду жакшы айтып бере аласыз. Мен сизге кыргызча суроону бере берейин, а сиз деген ошону өзүңүздүн оюңузду орус тилинде билдирсеңиз да болот. Анткени орус тили дагы бизде деген расмий тил. Мындан аркы анда сөзүбүздү орус тилинде уланталы, кыскача айтып бере бериңиз. Мен өзүм шаарда чоңойгөнмүн. Анан орус мектепти бүткөнмүн. Кыргызча 2-3 ай үйрөнүп атам, сабак алып атам ошол да. Мындай мен кыргызча сүйлөгөн жокмун. Улутуңуз кыргыз? Улутум кыргыз, ооба. Атам менин кыргыздар. Бирок мен шаарда чоңойдум, анан чет мамлекетте көп иштедим. Вот ошол карата мен кыргыз тилинде билем, жакшы түшүнөм, бирок көп сүйлөй албайм да. Мен азыр сабакка барып атам кыргыз тилинде. Тил клапка деген. Биз менен окуйт, орустар окуйт, чет мамлекеттер жарандар көп келишет. Испаниядан, Словакиядан, Америкадан, АКШдан көп келет. Аларга кыйын эмес кыргыз тилин үйрөнүү. Мага кыйын болуп атат да. Алар нөлдөн баштап окуйт да. Анан аларга мындай, кандай айтсам, жеңилирээк болуп жатат, мындан келди биздин өлкөнү башкарган киши. Кудай буйруп сиз президент болуп калдыңыз дейли. Бүт бардыгыңыз төп келишет. Сиз жашсыз, бизнесменсиз, өлкөнүн бүгүнкү күндө көйгөйүн жакшы билесиз. 4 тарагыңыз бардыгы келишип турат дагы. Сиздин бир жетишпеген жагыңыз бул биздин эне тилди билбегендигиңиз болсо. Ошол сизге бир жерден бир кары картаң абышка кемпир кезип, уулум сен өлкөнү башкарат экенсиң, биздин көйгөйдү угуп кой десе, ушундай маселелер келгенде кандай бул абалдан чыгам деп пландаштырып жатасыз? Жок, мен жакшы эле түшүнөм. Мага кыргызча сүйлөгөнгө мен жакшы эле түшүнөм, бирок көп сүйлөй албайм да. Мындай көп сөздөрдү билбейм да. Базасы жок да ошол. Кыргыз тили боюнча базаңыз жок, Анда деген бул менин суроомо деген орусча жооп берсеңиз болот. Ар бир талапкер, мисалы үчүн президенттикке баратканда алдына бир ой максат менен келип атышат. Биз бардыгы менен сүйлөшүп, бул жерден деген алардын оюн толук билип атабыз.
арасынан кээ бирөөсү айтып атат, мен сөзсүз эле президент болгум келбейт, бирок деген менин бүгүн кыргыз элине, кыргыз мамлекетине болгон ички дүйнөмдөгү көйгөйдү айтып билдирип калыш үчүн бүгүн ушу өз талапкерлигимди койдум деп. Ал эми сиздин президенттикке бараткан максатыңыздын негизги себеби эмнеде? Максатым ошондой эле, да. Максатым, цель та же самая, помочь нашему народу, нашей стране выйти из этой сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся. Вот. Я, например, считаю, что данные вот политики, которые сейчас находятся, они не имеют морального права выдвигаться, потому что уже больше 25 лет мы находимся на стадии развития, так сказать, и никуда не двигаемся вперед. То есть они уже свой потенциал, я думаю, что исчерпали. Поэтому нужны новые молодые политики, которые вот сейчас появляются благодаря вот этим выборам. Сейчас они выходят, и надо присматриваться к ним. Может, кто-нибудь из них действительно сможет что-нибудь реальное сделать для нашей страны. Кесибиңиз боюнча кимсиз? Кесибиз боюнча мен экономист. Экономист, управленец. Мына бүгүнкү талапкерлер, мисалы үчүн, маданият тармагынан келсе, алар айтып атат, бизде бүгүн маданият абдан аксап жатат, тарыхыбызды унутуп баратабыз деп. Юристтер келсе, бизде деген закон, мыйзам чегинде иштебей жатат. Ар ким өзүнүн кесибине жараша көйгөйдү айтып жатат. Сиз экономист катары биздин өлкөнүн бүгүн экономика жагынан кандай маалыматыңыз бар? Алар туура айтып атышат. У нас действительно не работают законы. У нас есть хорошие законы, но они не работают. Со стороны экономики, развития тоже нет. Все инвесторы обходят нашу республику стороной. Благодаря чему? Благодаря неграмотному управлению государством. Все инвесторы уходят почему-то в Казахстан, в Узбекистан. Все обходят нашу страну. Все проекты, нормальные проекты, все уходят. Сколько приходит сюда инвесторов, они не заинтересованы просто вкладывать в нашу республику. Потому что у нас неблагоприятный инвестиционный климат. Плюс нестабильная ситуация политической. Вот эти вот дрязги все идут, что в Жогоркуке, сейчас вот сами видите, у нас, по-моему, уже даже мы Америку перепрыгнули в том, что какие у нас сейчас идут выборы, и вот эта вот возня идет у них политическая. Вы вот сиз өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, бала чагыңыздан кайсыл жакта төрөлдүңүз, кандай чоңойдуңуз, кандай үй бүлөдө өстүңүз, бүгүнкү ушул жеке ишкер экенсиз, бул ийгилигиңизге жетишкениңизге ким себепкер болду? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Я вырос в городе Бишкек. Отец из Токтагульского района, село Ничкисай. Мама из Чуйской области, Кемин. Я вырос в городе, здесь закончил школу, учился в нашем национальном университете, работал на заводе, отсюда уже ушел в советскую армию, служил 2 года, приехал. Потом уже, когда начинал работать, я начинал работать печатником в типографии. И вот сколько я работаю, уже больше 28 лет, я работаю в этой отрасли. Очень много поработал за границей, в Казахстане в частности, около 7-8 лет. В Китае работал, в Германии работал, в Турции тоже работал. Это все по моей профессии, конечно, я работал. У меня семья, жена отсюда, из Бишкека, 2 замечательных детей, подростков. Есть старший брат, он живет в Карабалте со своей семьей. Родственники, с родственниками, конечно, общаемся мы регулярно. Сиз ушул президенттикке баруунун, өлкөнү өзгөртүүнүн жолубузду алдыга жылдыруунун 3 себебин айтып берсеңиз. Иштеш керек. Нет, во-первых, у нас что не хватает? У нас не хватает. У нас не хватает нормального руководителя. У нас не хватает. Нужен нормальный руководитель, который своим примером будет доказывать, что можно и нужно работать честно в этой стране. Не обязательно заниматься какими-то делами для отмывки денег или еще так далее. Нужно просто работать и все. То, что вот я сейчас достиг в своей жизни, у меня нормальная работа, нормальный стабильный заработок. Я никогда не воровал никого, никогда не воровал, никогда никого не обманывал. Все то, что я сейчас добился, я добился своим трудом. Вот так же и должен работать руководитель. Он должен прийти просто и руководить в данном случае страной. Просто работать.
И тогда у нас все исправится. Екинчиден, ну, он должен быть нормальным семьянином. Вот. У него должна быть семья хорошая. Что еще? Ну, и в-третьих, я думаю, что он должен заниматься спортом. То есть он должен физически сам быть хороший в физическом состоянии и здоровый. Не курить, не пить. Вот. Вот, вести здоровый образ жизни, в общем. Мындан келдисиз деген ар бир биздин өлкөнүн кетирип жаткан катасы бул өлкө башчынын кемчиликтеринен же болбосо ал кишинин жетишкендиктеринен өзгөрүшү мүмкүн деген ойдо экенсиз да, ошондон келип чыгат. Мына сиз жогоруда айтып өттүңүз, орус мектепти бүткөнмүн, орусча окугам, ошон үчүн бул бир биздин ата энелердин да чоң катасы болуш керек. Мен сиздин ата энеңизди түшүнүп атам, анткенде мен деген 4 балам бар, менин балдарым дагы кыргыз тилди жакшы билишпейт. Эми мынчалык сизчелик эмес, бул деген сүйлөшөт, жакшы түшүнүшөт, бирок деген мен келечекте аябай тынчсызданам, алар келечекте бир жерге жетекчи болуп калса, бүгүнкү күндө президенттикке талапкерликке келатып, бирок кыргыз тилин жакшы билбеген сыяктуу, өз тилин жакшы билбесе, сиз жогоруда айтып жатпайсызбы, биздин бүгүнкү өлкөнүн өспөй калышына өлкө башчысы 3 себептен өлкө башчысы күнөөлүү деп. Мен айтат элем, бүгүнкү биздин өлкөнүн өспөй, тарыхыбыз унутулуп, кыргыз деген улуу элдин салт санаасын, жакшы сапатын жоготуп баратканыбыздын эң чоң кемчилиги бул жогорку поколениянын, азыркы биздин деген 50 жаштан жогорку инсандарыбыздын, ата энелердин балдарын кыргыз тилин үйрөтпөй, салт санааны унуттурбай, ошо өлкө башчысы кандай болгон күндө дагы ошол адамды колдоп, ошол адамды деген алдыга жакшы жагын көрсөтүп, үгүттөп иш алып кетпеген биздин бүгүнкү күндө жогорку поколения ата энелер күнөөлүүбүз деп айтмакмын да. Анан жалгыз эле жеке эле бийликти же болбосо оппозицияны же болбосо дагы бирөөнү күнөөлөп отура бергенде биз алдыга жылбайбыз, менимче, Руслан мырза. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, ошо орус мектепти бүттүм деп. Мисалы үчүн орус берүүлөрүндө же болбосо Россиянын көп берүүлөрүндө алар кыргыз улутун айтканда, кыргыз улутунун орусча жакшы, ушундайлык сапаттуу, билимдүү сүйлөрүн жана кичинекей балдарына чейин орус тилин жакшы түшүнөрүн айтып, алар сыймыктанып кетишет. Жана ошондой эле орус улутундагы балдар билбеген белгилүү орус акындарынын ырларын биздин балдар жатка айтып берелерин айтышат. Сиз мисалы үчүн орустун белгилүү акындарынын кимдин ырын мектептен келеткан ошо кайсыл ыры эсиңизде бар? Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь над убитом, и днем и ночью кот ученый, все ходит, кот спит кругом. Ну, это такие вот детские воспоминания. Карабастан, мен сизден бүгүн келген талапкерлердин арасынан сизден талапкер катары, кандидат, президенттикке кандидат катары шаарда чоңойгон, шаардын баласы, бирок ага карабастан өз эмгеги менен ушундай бир ишканаларды ачып, биз деген өндүрүшүбүз керек өлкөнү, жашашыбыз керек, биз деген өз мээнетибиз менен байышыбыз керек, элдин казынасына кол салбашыбыз керек деген бир жакшы максатыңыз бар экенин байкадык. Маегиңизге чоң рахмат, Руслан мырза. Эгерде мындан ары дагы сиз жөнүндө же болбосо бир макалаларыңыз же болбосо билдирүүлөрүңүз болсо, биздин сайт аркылуу, биздин телевидение аркылуу билдирип турсаңыз болот. Менимче бир эле президенттикке талапкер эмес, мындай дагы сиздин ушу ишкерлигиңиз жөнүндө биз өзүнчө бир берүү тартсак болот экен. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мен бүгүн коомчулукка сиздин бизнес студияга келишиңиз менен жеке ишкер болуп, сөз жок эле Москвага барып, же болбосо чет жакка чыгып, ошо кыргыздын жакшы таланттуу балдарын четке кетишин эмес, биздин өлкөдө жүрүп деле, ушул Бишкекте жүрүп, Бишкектен тарбия алып, Бишкектен окуп деле, ушу биздин өлкөбүзгө аз да болсо өз салымыбызды кошсок болот экен деген ой менен маегибиз соңуна чыкты. Маегиңизге чоң рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Бүгүн президенттикке талапкер, жеке ишкер Жунусов Руслан Эшимбекович сиздерге маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.